баштаудан алдын каналга тиркелип, видеого лайк басып кетейик. Мен сендерге тапсырмалардын жабаптарын ауызча айтып кетемин. Сөйлөө мәдениетине үйренемин. 51-ші тапсырма сүреттерге кара. Балалардын кайсы адептиликти сактамады деп ойлойсуң? Жаяу жүргүнчүлөрдүн жолунда неликтен ролик тебүүгө болмойтунун далилде. Көлүктөн чыгар кезде жолоочуларга айтатын сөздөрдү таңда. Балалардын экөөү да адеп сактап турган жок, өйткөнү бул жердеги балалар үлкөндөргө жол бермей, олардын алдарын кесип өтүүдө, оларды кагып өтүп кетип жатыр. Эки баланын да жумуштары дурус жумус эмес бул жерде. Және де жаяу жүргүнчүлөрдүн алдында коньки тебүүгө болмойду. Көлүктөн чыгар кезде жолоочуларга өтүнөмүн, өтүп кетүүмө болама деп айтуумуз керек. 52-ші тапсырма коомдук көлүктө өзүн калай уктоо керектиги тууралуу эрежени толуктуруп жаз. Үлкөндөр мен балалы аялдерге орун берүү керек, карттарга орун берүү керек. Адеппен кирип, адеппен чыгып кетүүбүз керек. Өзүңдүн осы эрежени бузган кезиң болдума? Мен осы эрежелерди бузган кезим болгон жок. Үлкөндөргө орун бермеген балаларга кандай акыл айтар едиң? Үлкөндөргө орун бермеген адамдарга өмүр алма кезек. Bir күн сен де үлкейесиң, сол кезде саган да жас балалар орун бермесе саган катты тиетини анык. Сол үчүн сен де үлкөндөргө орун берип жүр және адеп сакта деп айтар едим. 53-ші тапсырма өлеңди оку. Балакайды жубатып ек, апай айтты рахмет. Малды өрүскө узатып ек, апай айтты рахмет. Көк шабыкты кулатып ек, апай айтпады ешким рахмет. Өлең не тууралуу? Өлең алгыс эстигендиги тууралуу, рахмет эстигендиги тууралуу. Рахмет деп кай кезде айтады, кандай жагдайда айтпайды. Өз оюңмен бөлүс. Рахмет деп бирөөгө алгыс айтуу максатында айтылады. Рахмет деп кай кезде айтылмайтындыгы тууралуу айтатын болсак, бузуктук жасаган кезде саган эчким рахмет айтпайды. Сабагыңды окумасаң, жакшы жумуш жасамасаң, саган эчким рахмет айтпайды. Чыгармачылык өзөлөс. 54-ші тапсырма көчүрүп жазып, өзүң каалаган сөздөрмен диалог кура. Рухсат этиңиз, мархабат этиңиз, мүмкүн болсо ренжимесеңиз макул. Каалооңуз билсин. Булардан башка адептиликти билдиретін кандай сөздөрдү билесиң? Булардан башка адептиликти билдиретін өтүп кетүүмө болама? Мүмкүн болсо кирүүмө болама? Коңгуроого жооп берсем болама? Кечириңиздер дегендей адептилик сөздөрдү және одан да башка адептилик сөздөр бар. Осы менен балалар 32-ші сабак аякталды. Түшүнбөгөн тапсырмаларың болсо сурай берүүлөрүңө болот. Комментарийга калтырып кетиңдер. Мен сендерге келесі видеоларда сол тапсырмалардын жабаптарын айтатын боламын.